Батайын билек берем. Бул китеп жок да сизде, Жок ушундай закладкасын койгом. Китеп мындайдан жатып турбай мындай турганда да кобуз турсын деп. Булар закладкалары. Өзүбүздүн Кыргызстандан эле чыккан. Дизайнерлер да кыргызстандыктар. Анан өзүм жөнүндө бир биография катар чыгарган эмесмин. Мен жөнүндөгү маалымат момча эле. Бүттү. Ушунча эле маалымат. Калганын баардык ичиндеги учкул ойлорго сиз мени машыктыруу учурунда ойлонууга убакыт берсеңиз болот окурманга. Анан ортосунда сиз менден бул китепке соавторство аласыз, улантасыз бул китепти жазып. Буюрса эмки жылы ушул күнү сиздин китебиңизди колго кармап отурган бололук. Сүйлөштүк. Мотивациялуу. Бул да менин устатым Маргулан Сисимбай агабыздан болгон. Айткан, сен жөнөкөй элге жеткиликтүү бир жүрөгүңдө турган продуктты чыгар дегенде мен көп ойлодум, эмнени чыгарсам деп. Бирок бул китепти 4-5 жыл мурун жазып, бирок чыгардан уялып койгом. Мен жазуучу эмесмин да, жакын эмесмин. Анан монтип бир ачсаң, бир бетте мындай эле жазып турса кандай болуп калат депчи. Менин бирок ички баягы ойлорумда ар бир китептен бир тыянак чыгарам. Ошол тыянактан цитата пайда болот. Ошол цитата бул жака түшөт. Анан түшкөндөн кийин анан мен ошону талдап баштайм. Ичиндеги сүрөттөр дагы бул өтө чоң разбор жасала турган сүрөттөр. Бул сүрөт мен ушул ойлорумда бүт космос, бүт аалам бар. Бул менин ойлорум. Эч ким токтото албаган. Ар бир сүрөттөрдү дагы сиз билим учурунда жөн эле сүрөттөгөнгө берип койсоңуз дагы болот да. Рахмат. Анан бул китеп мындай келечектин китеби, балдар китеп ачып окусун деген жаштар үчүн кыргыз тилинде, көбүрөөк кыргыз тилинде балдарыңыз окусун. Анан методикаңызда сабак алып баштаганда баардык сиздин окуучуларыңызга белек катары дагы берелик. Анткени 700 сомдук китепти биз сатуу менен, өзүмдүн устатымдын насааты менен бир китептин даанасын $17,000 саткам. $17,000 чейин аукцион көтөрүлүп, акчасы толугу менен кайрымдуулукка жумшалган. Демек биз дагы ар бир ушундай продукттун баасын көтөрө алсак болот экен. Кабыл алган инсан ачып бир бетин ачыш керек. Жөн гана ошол сиздин бүгүнкү ички жүрөгүңүздөгү жооп болот. Окуңуз анда эмес.